Дагы бир жолу саламатсыңарбы кесиптештер, биздин семинарлардын катышуучулары, эски тааныштар, жаңы тааныштар дегендей жакшы турасыздарбы? Бүгүнкү видео сабагыбыздагы медиа саламдын долбоорлорунун бири ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, жарандык коом жана журналисттердин ортосундагы мамилени бекемдөө багытында алып барылып аткан долбоордун негизинде жүргүзүлүп атат. Бүгүн биз сиздер менен Кыргызстанда жаңыдан түзүлүп ишке кирген Түндүк порталы жөнүндө сөз болот. Түндүк порталына кантип кирип, кантип бизге керектүү справканы алсак болот, маалыматты кантип алсак болот, ошону үйрөнөбүз бүгүн. Кантип услуга ала алабыз? Мамлекеттик порталдын өзүнүн кызматы менен пайдаланыш үчүн биз эмне кылабыз? Ал порталга киребиз. Портал түндүк.kg деп кирсеңиздер болот. Киргенде эле биринчи барганда мына сиз көргөндөй поиск услуг порталы болуп атат. Издөө. Анан кийин услуги деген бөлүмү бар. Кызматтардын түрү да, ошол менюсунан кирип да тандап алсаңыздар болот. Поиск менен берип да тандап алсаңыздар болот. Мисалы биз выписка по выплатам бюджета по ПИН документ алып көрөлүк. Аны басканыңыздарга көрдүңүздөрбү тип чыгат. Кандай типтеги маалымат берет. Анан кийин убакыт, канча убакыттын арасында билсеңиз болот, бул экинчи графасында турат. Андан кийин деген баасы бекер бериле турган маалымат деп турат. Ошол эле учурда бул боюнча кыскача түшүндүрмө бар. Экинчи кадамы муну менен макулдашып өзүңүзгө керектүүсүн билгенден кийин заявканы толтуруу деген кнопканы басасыз. Алдыңыздарда мына страница чыгат. Бул жерде сиздердин көз алдыңызга деген мына сиз жөнүндө бүт бардык маалыматтар көз алдыңызга чыгат. Сиз муну көрүп аткан учурда эле ушул организм эмени, справканы сизге бере турган мекемеге автоматтык түрдө кетет. Отправить басканыңызда көз алдыңызга мына сиздин справкаңыз чыгат. Бул уже справка көрдүңүздөрбү, сиздер деген 1-2 деп ушу мен менен отурган учурунда эле бир справканы алып алдыңыз. Ал жерде кайсыл орган сизге берип атат ушул справканы, бүт сизге керек болгон данныйларды алдыңызга чыгарып, мына электрондук эмеси менен, герби менен чыгып атат. Бул справканы сиз телефонго тартып же жүктөп алсаңыз да болот, же болбосо принтерден чыгарып алсаңыз да болот. Электрондук адрес же кандайдыр бир өзүңүз байланышкан эме аркылуу бул справканы сизден сураган, талап кылган мамлекеттик органга өзүңүз кайра жөнөтүп берсеңиз дагы болот. Негизинен бардык эле сиздерге керектүү болгон ушу Түндүк порталынан көптөгөн сизге керектүү болгон, сиздин бенефициарларыңызга керек болгон, муктаж болгон справкаларды, маалыматтарды алсаңыздар болот. Бизде көбүнчө балдарга күбөлүк алуу же болбосо доверенность алууда ата-энеси жөнүндө көп маалымат керек болот. Кредиттерди алганда мүлк жөнүндө информациялар керек болот. Ушуга окшогон нерсени ар бир офиске барып, ар бир организацияга барып, убактыбызды кетирип, бирден справка топтоп, кагазга салып көтөрүп жүрүп, жоготуп берип, ушундай убара болбой эле электрондук бул порталды колдонуп справка алганды үйрөнсөк болот.